достор, Илмек KG каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен ушундай ар бир эле айымдын үйүндө болсо керек шкафтарды реттеп жыйнагандан кийин ушундай керексиз колдонулбай калган эски кийим тайымдар, эски бир материалдар болуп калат. Ошол материалдарды азыр кесип сиздерге эшиктин астына сырткы кире беришке мен токуп коем өзүм. Анда-санда кире беришке салып кое турчу дорожка, килемче десек болот, кичирээк дорожка болот. Bunday кылып токусаңыздар болот. Үйрөнгүчөктү ушундай кылып токуп турсаңыздар болот. Андан кийин атайын трикотажный немелер, пряжалар сатылат. Калың болгон, калыңдыгы ушундай биздин сөөмөйдөгөн калыңдыгы, ошолор менен токусаңыздар болот. Азыр биз бул кийим тайымдарыңыздарды алсаңыздар, кесебиз калыңдыгын примерно мындай кылып 2,50 жетип 1,5 элидей кылып узун кылып неме кылбай узун кылып кесип чыгасыздар. Колдон келсе үзүк кылбай баардыгын бир мындай айланып кесип. Мен биринчи токуп жатканда мындан эскирип калган шымдардан колуңуздардан келсе өтө чоюлчак эмес, биринчи чоюлчак эмес мусел ушул сыяктуу немелерден кийим тайымдарды алып көрсөңүздөр болот. Азыр сиздерге муну токуучу илмегин да көрсөтөм. Достор, мына мен моундай илмек керек элек. Мен 7 миллиметрлик илмек алып койдум. Мындай чоң илмекке жете албасаңыздар, базарга барганга шарт болбой атса, үйдө отурган айымдар мындай кылып жолдошуңуздарга айтып, жыгачтан ушундай кылып жасатып алсаңыздар болот, калыңыраак кылып. Мен эң биринчи токуган илмегим десем болот буну. Ушундай эски кийимдерден биринчи токуп баштаганда эски кийимдерден дорожка токуганды үйрөнгөм. Андан кийин башка нерселерди токуганга көңүл койдум десем болот. Азыр эмесе илмекти алып туруп биз деген мындай кийимдерди, эски кийимдерди ушундай кылып узун кылып кесип, өзүбүзгө ыңгайлуу кылып ороп, кесип туруп ороп алабыз. Мен азыр бул жерде мындай керексиз шарфтарды чогултуп койгом, узун болгон. Жана дагы бир 2 шым бар. Ошол 2 шымды кесип чыгам. Анан кесип чыккандан кийин токууну үйрөтүш үчүн сиздерге жолугабыз. Буюрса кесип жиптериңиздерди даярдасаңыздар болот. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй мен мындай кылып жараксыз кийимдерди кесип алдым. Аябай деле түстөрүнүн деле кажети жок. Буну эмебиз мен эшиктин астына балдар буттарын күүп кириш үчүн салмакчымын. Мындай кылып баштайбыз. Кадимки биз токуп мурунку сабактарда көрсөткөндөгүдөй эле мындай илмек менен токусаңыздар болот. Мен бул илмек менен токуйм. Мындай кылып туруп бир илмек тартып алабыз, дагы бир илмек жасайбыз. Ушул жерден дагы биринчи илмегибизди мынтип колубуз менен кармалабыз да ушул жерге биринчи илмегибиз да болчу. Мында колубуз менен кармап алабыз. Кошумча илмеги бар таякча бошураак кылып токуйбуз, достор. Биз өзүбүзгө кичине кыйыныраак болуп калат, тырышып катуу болуп калат. Бир азыр кошумча илмектүү таякча менен таякча менен токуйбуз. Бир
2 3 4. Bunu атайын трикотажный ушундай немелер бар, пряжалар, ошолордон сатып алып токусаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн бөлмөңүздөргө же ашканага кылып абдан жакшы түшөт. Ушундай эле болот. Бир гана түз эметилгени болбосо 5-илмегибизди осотабыз. Азыр сиздерге бул үйдө турган келиндер жип сатып алганга мүмкүнчүлүгү жок болсо ушундай кылып эски буюмдар ыргытпай токой берсеңиздер болот. 2, 3, 4, 5, 6-ны токудук. 7 кылып дагы бирөөнү токуп алабыз. Жети. Кийинки илмекке ошондой эле кийинки илмекти бул жерге эмес, биз токуган биринчи илмегибиздин 2 жибин тең алабыз. Ушул жерге токуйбуз. Ушул эле жерге дагы бирди токуйбуз. Ошондо бул жерге биздики 2 таякча болот биринчи илмегибизге, биринчи катардын биринчи илмегине. Байкасаңыздар, бул жерде атайын кошумча илмектери менен көтөрүлбөйбүз. Ушундай эле тоголок кылып круговой кете беребиз. Кийинкисине биринчисине 2 кылдыкпы, андан кийинкисине дагы 2 неме кылып алабыз. Достор, биринчи катарда 7 таякчасы, ар бир азыр таякчанын үстүнө 2ден таякча кылып токсобуз. Бир таякчанын үстүнө ошондо 14 таякча болот. Бул жерде мен 2 таякчаны 4 таякча токудум. Башын биринчи илмегибизди жого тийбеш үчүн сиздер мындай кылып белги салып койсоңуздар болот. Белги салып койсоңуздар, ошондо экинчи катар 14 таякча болмокчу. Өз алдыңыздарча токусаңыздар. Мына достор, мен экинчи катардын аягына келдим. Өзүм белги салып койгон жерге ар бир таякчанын үстүнө 2ден таякча токудум. Азыр ар бир 2ден таякча болгон 2ден мындай таякча кирип атпайбы, ушунун ортосуна 2ден таякча токуйбуз, ал эми ортолоруна 1ден таякча токуйбуз. Мына азыр байкасаңыздар, бул жерден 1 таякча токуйбуз, 2ден таякчанын экөөнүн кошулган жерлерине. Ал эми бул жерде бизден 1 таякчанын үстүнө 1-2 таякча кетип атпайбы, бул жерге 2 таякча токуйбуз. 1 2 таякча. Андан кийин дагы 1 таякча токуйбуз. Бул болсо биздин мындай 2ден таякчабыздын ортосуна. Байкасаңыздар, мына бул жерге 2 таякча токулду эле. Бул жерге 2 таякча токулган, экөөнүн ортосуна 1 таякча. Ал эми бул 2 таякчанын үстүнө дагы деле 2 таякча токуй беребиз. Ушул катардын аягына чейин ушундай кылып токусаңыздар, мындай колуңуздар менен түздөп алыңыздар да ушул аягына чейин
2 таякча, 1 таякча, 2 таякча, 1 таякча кылып иретим менен катар менен токусаңыздар. Мына достор, экинчи катарды мен токудум. Үчүнчү катарды кечиресиздер. Эми бул жерде байкасаңыздар 2 таякча менен бүтүп атабызбы? Биз экинчи катар токкондой бул таякчанын ортосуна 2 таякча токуйбуз, 1 таякча токобуз. 1 таякчанын эки жагы бирден таякча эле токулат. Ошондо биз ар бир экиден токулган таякчанын үстүнө 2ден таякча токуйбуз. Ал эми калган жерлерге бирден токуп кетебиз. Ошондо ар бир катарда биздики бул катарды биздики ортосуна 2 таякчанын ортосуна 1ден таякча токудукпу, кийинкисине 2ден таякча болот, кийинкисине 3дөн таякча, 4дөн таякча. Ошентип биздин токуп жаткан дорожкабыз чоңоюп кете бермекчи. Мына байкасаңыздар, мен бул жерде 2 таякча токудум, андан 1 таякча жалгыздан, 1 таякча жалгыздан. Кайра бул жерге 2ден токулган таякчанын үстүнө кайра мындай кылып 2 таякча токуйбуз бул жерге. Ошондо биринчи катарда 7 илмек менен баштап атыкпы. 7 илмек таякча менен баштаганда ар бир катарда 2ден таякчабыз, 7 таякчанын үстүнө 2ден таякча токулат. Ар бир могу 2ден таякча токулган үстүнө эле 2ден таякча токуп кетебиз да, ортосу улам мындай болуп чоңоюп кете берген үчүн 1ден таякчанан 2ден, 3дөн, кийинки катарында 4дөн, 5ден болуп мен сиздерге буга чейин беретка токуганда да көрсөткөм. Ошондой техника менен десем болот, чоңойтуп кете бересиздер. Азыр бул катарда 2ден таякчалардын ортосуна дагы жалгыздан 2 таякчадан токуйбуз, кийинкисине 3дөн таякча токуйбуз, андан кийин 4дөн таякча токуйбуз. Ошентип биздин дорожканын чоңдугу канча чоңдукта керек болсо өзүбүзгө ылайыктап ошончо чоңдукта ошондой кылып чоңойтуп кете беребиз. Бул жерден ортосу деле билинбейт, байкасаңыздар керек. Өтө катуу тырыштырып албаңыздар, жумшак, жеңилирээк алсаңыздар. Ошентип өзүңүздөрдүн канча көлөмдөгү дорожка керек ошого чейин өз алдыңыздарча токуңуздар, анан токуп бүткөндө аягында жолугабыз. Мына достор, ушундай дорожка кылып токусаңыздар болот. Меники өтө чоң эмес, кичирээк өлчөмдө болду. Каналга катталганды унутпаңыздар, лайк басып комментарий калтырыңыздар.